Өлкө жарандарын алдыда дагы бир маанилүү окуя күтүп турат. Буга чейин маалым болгондой эле Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо апрель айынын 2 жекшембисинде өткөрүлөрү белгиленген. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү боюнча аймактарда жергиликтүү жамааттар үчүн окутуу иштери колго алынууда. Алсак, Баткен районунда 2021 жылдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жергиликтүү жамааттардын, анын ичинен айымдардын катышуусун жогорулатуу максатында окуу өткөрүлдү. Жаңы активдүү адамдар, анын ичинен жаш курактар боюнча бөлсөк, жашы дагы бар, орто жашы дагы бар, карысы дагы бар. Буга чейин окуулар өткөрүлгөн, Швейцария өкмөтү тарабынан колдонулуп, анын ичинен 50 аял тандалган. Бирок бүгүн биз чоң максат менен келип жатабыз. Акыркы президенттик шайлоодо баарыбыз билгендей эле 56,32% эле катышуу болду. Биз ошо катышууну көбөйтүүгө жана анын ичинен жалпы аялдар 30% квота деген мыйзамга кирген. Жаңылык болуп, ошо 30% квота боюнча маалымат берип, талапкер катары болобу же шайлоочу катары болобу, шайлоого катышканга маалымат өнөктүгү жүрүп жатат. Кыргыз Республикасында 484 жергиликтүү кеңеш болсо, анын 31 шаардык жана 453 айылдык кеңештер. Гендердик маселеге келсек, 484 жергиликтүү кеңештердин 466-сында төрагалары мырзалар. Алдыдагы шайлоодо айымдардын көбүрөөк тартылуусу максатталууда. Бирок айымдарга 30% квота берген атайын мыйзамдар чыккан менен айымдардын активдүүлүгү байкалбай келет. Бул өзгөчө ошол мамлекеттик башкарууда, жергиликтүү өз алдынча башкарууда, жергиликтүү чечимдерди кабыл алуу процессинде катышуусунун маанилүүлүгү жөнүндө маалыматтын аздыгы бир себеп болуп эсептелет. Биздин добуш эмнени чечет эле, биздин колубуздан эмнени келет эле деген сыяктуу стереотиптер буга кошумча болот. Андан сырткары ошол өзгөчө мындай калыптанып калган үрп адаттардан дейбизби, биздин ушул каада салттан дейбизби, калыптанып калган дагы түшүнүктөрдө ушул көбүнчөсү үй бүлөдө аял киши үйдүн куту, очоктун ээси, ошол үй бүлөсү менен алектениш керек, мындай коомдук иштерди көбүнчө ушул биздин үй бүлө башчыларына жүктөп койгондуктан бул маселеде аялдардын пассивдүүлүгү байкалат. Саясий өнөктүктү таза уюшкандыкта жана акыйкат өткөрүү үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр жумшала тургандыгы сөз болууда. Ал эми айымдардын талапкер катарыда, шайлоочу катарыда активдүүлүгүн жогорулатууга болгон күч-аракеттер көрүлүп жатат. Талапкерлердин сапаттуу курамы болуусу үчүн жаш потенциалдуу айымдардын тартылуусу өнүгүүгө салым кошот деген ишенимдер да айтылды. Мамлекет тарабынан ушул өзүңүздөр көрүп билесиздер, мыйзам кабыл алынып, бул 30% квота берилди. Бул квоталардын бар экендиги жөнүндө дагы маалыматты жайылтыш керек. Себеби ошондо аялдардын өзүнүн күчүнө ишенүүчүлүккө кандайдыр бир салым кошулат да. Себеби үгүт иштерин жүргүзгөндө кандайдыр бир ага деле финансылык каражат керек, маалыматтык ресурстар керек, өзүн өзү үгүттөө иштерин жүргүзгөндө бул чоң жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Бул боюнча дагы айтып кете турган жагдай, аялдар ошол өзүнүн талапкерлигин койгондо көбүрөөк социалдык көйгөйлөрдү көбүрөөк көтөрүп чыгат да. Ошол социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, анын чечүүсүндө жергиликтүү кеңеште алып бара турган конкреттүү бир программаларын тактап түзүп алса, элдин колдоосу жогору эле болот деген ойдомун. Мен дагы өзүмдү жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлигимди коеюн деп чечтим. Буюрса, жакын аралыктарда иштерибизди баштайбыз. Себеби мен дагы ушул эл көрбөй аткан, мисалы үчүн депутаттарыбыз көрбөй аткан көйгөйлөрдү көтөрүп чыккым келет. Өзү негизи аялбызбы? Аял киши аялды колдош керек да. Бизде андай маселе жок да, наоборот, бизде түшүнүкүбүз ошону чыгара койбой эптеп өздөрү чыгыш үчүн ар түрдүү баягындай терс көрүнүштөрдү жасашы мүмкүн, терс иштерди кылышы мүмкүн. Бирок мунун баарын жеңсе болот, мунун баарын түшүндүрсө болот. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо талапкерлерге да, шайлоочуларга да башкы талап жашап жаткан жеринде каттоосу болуусу керек. Форма 2 бул шайлоодо колдонулбайт. Эгер айымдар бирин-бири колдоп, жергиликтүү кеңештерге көбүрөөк айымдар тартылса, өнүгүү кадамдарында жоопкерчилик, таза тыкандык жана ынтымактуу өсүүлөр орун алары турган сөз. Каныша Яшимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.